Чыгыштын жеке күрөш түрлөрү адамдан кара күчтүү эле гана эмес, ылдамдыкты, сезимталдыкты, шамдагайлыкты жана күжүрмөндүктү талап кылат. Эмнегедир бул спорттун түрлөрүн биз эркекке гана таандык кылып келгенбиз. Бирок бул жагынан кыздар да эркектерден кем калбай турганын бүгүнкү биздин каарман таэквондо боюнча спорт чебери Сыргакова Айпери далилдей алат. Кеттик. Мына урматтуу достор, таэквондо борборуна келдик. Азыр биздин каарман Айпери менен жакыныраак таанышалы. Кандайсың, Айпери? Жакшыбы? Маанай кандай? Бүгүн бизге эмне машыгууну көрсөтөсүң? Бизге чемпионат мира, дүйнөлүк чемпионатка чейинки болгон тренировкалардан кичине бир өзүмдү көрөсөм. Айпери, силердин машыгууңар негизи эмнеден башталат? Бизде денени жибиттүүдөн башталат, чуркап. Анда бизге көрсөтүп бересиң да? Таэквондо бул Кореядан чыккан күрөш өнөрү. Бул чыгыш жеке күрөшүнүн өзгөчөлүгү мелдештин учурунда буттун жана колдун соккуларын активдүү пайдаланганында. Таэквондо 3 сөздөн турат. Т – бут, квон – уштум, до – искусство таэквондонун жолу экенин билдирет. Таэквондонун негиздөөчүсү Чой Хон Хи аныктоосу боюнча таэквондо руханий машыгуу системасын жана куралсыз өзүн өзү коргоо техникасы болуп саналат. Негизинен бул спорт эки түргө бөлүнөт. Таэквондо ИТФ жана таэквондо ВТФ. ИТФ эл аралык таэквондо федерациясын дегенди билдирсе, ВТФ дүйнөлүк таэквондо федерациясын билдирет экен. Эң башкы айырмасы ВТФ түрүндө жалаң гана бут соккуларын колдонсо, ИТФте бут менен бирге колдун соккуларын пайдаланат экен. Таэквондо эң башкысы адамдын физикалык жана руханий сапаттарын жогортууга багытталат. Таэквондо адамдын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана ошондой эле анын ден соолугун чыңдоого чоң жардам берет. Интенсивдүү машыгуулар аркылуу таэквондо менен алектенген адам өзүнүн күчүн, шамдагайлыгын, чыдамкайлыгын жана реакциясын жакшырта алат. Бул спорттун түрү менен баардык адамдар машыга алышат. Ушул спорттун түрү менен бүгүнкү биздин каарман Айпери Сыргакованын жардамы менен жакыныраак таанышабыз. Биз менен машыгуудан биринчи биздин табокду кийип алсаңыз. Табок бул силердин Форма. кийим, Айпери, мына силер берген табокту да кийип алдым. Менин билишим боюнча бул курдун да өзүнчө бир байлаган ыкмасы бар, Ошо жөнүндө айтып берсең. Бизде негизи жаңы келген эмелерге эле черный поясты бере салып андай эмес да. Бизде жаңы келген балдар ак поясты кийишет. Демек бул курдун өңү бул спортчунун чеберчилигине жараша болот, Спорттун чебери болсо, анда демек сага окшогон кара курларды кийет, Мага окшогон бул спортко жаңы келгендер ак курду кийет, Ортодо да кандай өңдөр бар? Актан кийин сары, жашыл, көк, кызыл болуп кетет да. 5-6 курдун өңү бар экен, Эми муну көрсөтүп берсең кандай кийет? Мынча оройбуз. Сол жагын где-то бир 5 сантиметрге узунураак кылып алабыз да. Сол жагын, Сол жагын. Астынан өйдө алабыз. Өйдөнүн көзүнө бир жолу байлайбыз. Мындай. Тура отонбу? Ооба, байлайбыз. Аягына чейин. Кайра эле ушуну астынан тартып алабыз. Мындай, Астынан өйдөнү көзүнө. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again, y'all. Look out. What is it good for? Мынакей достор, өзүңөр байкагандай азыр эле денени жибитип, кичине чуркап, булчуңдарды жибитип алдык. Өзүңөр байкагандай мына терде куюлуп баштады. Азыр болсо таэквондонун бул машыгуунун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жаңы келген балдарга эми эң негизги соккулар бул жөнөкөй эле ударлар, кол менен болот да. Ана көрсөтүп берсең ошону. Абада кыла турган ударлар алар совсем башка да. Ал эми спаррингде болсо ударлар такыр башкача болуп калат, ошондуктан биз лапага көп
тренировка кылабыз. Муну мынтип кармайсың. Кана? Крест на крест деп эле айтар элем. Сол кол менен сол лапага, оң менен оң болот да ошондой. Тейквондо итек спарринг бул кол менен, а бут менен болуп эсептелинет да. Тейквондо дагы ВТФ бар, алар только бут менен кылышат. Кол менен. Алар кол менен кылышпайт. А биздики кол менен, бут менен да. Бирок бут менен көп очко берилгендиктен биз бут менен көп иштейбиз. Азыр биринчи ошондо колдон баштайлы, кана. Негизги колуң кайсы, оңбу же солбу? Экөө тең. Экөө тең? Экөө тең жакшы иштейби, э? Ооба. Got one friend, that's the Undertaker. Монтип кармаш керек да, ылдыйдан келе атканда мындай, боковойго мындай, апперкот кайра мындай. Айперинин соккусу чын эле катуу экен, Айперинин каршылашы болгум келбейт эле, чынын айтса. Эми мен машыгып көрөйүн, бул эмне? Туруштун ыкмасы кандай? Оң бут менен туруш керекпи же сол бут мененби? Кимге кандай ыңгайлуу болсо ошондой турат да негизи. Мен оң бутум Сол бут алдыда сен да. сол оң бут алдыда, э? Анткени негизи оң бут менен иштейсиң, э? Ошондойбу? Жок, анткени сол бут жеңил кыймылдайт да. Каршылашыбыз менен турганда сол бат-баттан кыймылдайт да, ошон үчүн. А бирок сокку жүргүзгөндө оң бут менен жүргүзөсүң. Скорости күчтүүрөөк алдыңкы бутта турат да. А бул болсо катуу ударга эле урганда. Ылдамдыкты берген бут экен. Ылдамдыкты. It ain't nothing but a heartbreaker. Friend only is the Undertaker. He's loving, understanding, tell me he's got no place for him today. They say we must fight to keep our freedom, but Lord knows there's got to be a better way. Oh, whoa, John, y'all. What is it good for? You tell me. Say it. Good God, now. What is it good for? Эмарк строй курган батирлер бул жаңы коммуникациялар, заманбап жабдыктар жана технологиялар, ыңгайлуу планировка жана кенен аят. Үнү чыкпаган лифттер, ыңгайлуу шарттары бар жана кайтарылуучу территория. Тышкы жарыктар жана фасадты жылуулоо. Кичинекей балдар ойноочу аян. Автомашина коюучу жай. Өнүккөн инфраструктура. Коопсуздук. Биз сиздер үчүн жана сиздин балдарыңыз үчүн сапаттуу үйлөрдү курабыз. Айперин мына биз байкагандай негизги көнүгүүлөр бүткөндөн кийин балдар, мушкерлер мынтип машыгып башташат экен. Мунун аты эмне негизи? Бул негизи спарринг деп аталат. Бул эки адамдын бири-бирине сокку жүргүзүүсү да. Спарринг боюнча көптөгөн мелдештер өтөт. Ал эми азыр биз көрүп тургандай, бул эки жигит дүйнө чемпионунун катышуучулары. Шамкеев Медеткан аркы бою узунураак. Көк Тирчат кечен Шамкеев Медеткан 4-орунда. Ошондо спарринг аркылуу силер мелдешке даярданып келсеңиздер, э? Бул жерде негизи бири-бириңерди аяйсыңарбы же аябай эле кадимкидей эле? Бизде аяса негизи болбойт да, анткени ким кимди аяса кайра эле ошол эле өзүнүн чогуу катышкан эле балага жамандык кылгандай болот да. Бул жакта аяса соревнованияда эч кандай мелдештерди ута албайт да. А сен спарринг кылганда эркек балдар менен деле чогуу чыга бересиңби? Балдар менен деле. The faster you go, that's why where I come from, the only thing we know is the bigger the bill, the harder you ball. Well, I'm throwing mine, cause my money long. The quicker you're here, the faster you go, that's why where I come from. Бул спарринг деген нерсе кадимки мелдештегидей эле өтөт экен. Бири-бирин аяшпай эле ошо негизи упайларды чогултканга аракет кылат экен. Бут менен башка сокку жөнөтсө, ошол 3 упай экен. Денеге жөнөтсө 2 упай экен, бут жака тийсе 1 упай экен. Кол менен урса, анда болсо 2 упай алат экен. This world, girl, you know I'm a star. Used to buy rounds, but now we buy the bar. Last year they had to ask, now they know who we are. Boss shit, walk in the building, I own shit. You can tell by who I'm on the phone with. Yeah, nigga talking about grown shit. Nigga too busy jacking my swag. Need to fuck around, get your own shit. Get your own cars, get your own clothes, get your own. Кандайсың? Мен атым Урмат. Сен атың ким? Сенин машыкканың канча болду? 5 жыл болду. А сен эмнеге бул таэквондону тандап алдың?
ушул жерде жакын жерде жашачумун, анан мен кызыгып дайыма терезеден карап, анан 13 жашымдан машыгып баштагам. Сен байкашың боюнча таэквондого кызыгуу азыр элде көбөйүп баштады. Азыр көбөйүп баштады, көбүнчө көп машыгуучулар көп болуп калды эле. Бул залга батпай, дагы Бишкекте көп эле залдар бар. Башында кыйын болот, анан көнүп калып, уже түшүнүп баарын эметкенден уже жакшы кете албай каласың да мыяктан. Айпери менен сен машыккан канча болду? Айпери менен 3 жыл болуп калды чогуу машыкканыбызга, чогуу сборныйда жүргөнүбүзгө. Ошо Айперинин кандай өзгөчөлүктөрүн, кандай бир айырмалыгын айтып бере аласың? Айперинин өзгөчөлүгү ал колдору менен жакшы иштейт. Өзү трудится да. Не сдается никогда. Эмгекчилиги анан эч качан жеңилбейм деген эмес менен түз барат, жеткен эмесине жетет дайыма. Өзү коркпойт, бүт берет. Таэквондого башы Адамдык сапаттар, кандай сапаттар бар жакшы? Жакшы эле сүйлөшөбүз, көп достор бар. Адамдык кепчилик, бүт жакшы. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Fight. Айпери, адатта биздин суроолор бала чак кезден башталат. Өзүң жөнүндө айтып берсең, өзүң үй бүлөң жөнүндө. Мен 17 жаштамын. Чүй областына караштуу Аламедин районунда Көкжар айылында төрөлгөнмүн. Мен үй бүлөм абдан чоң, 9 бир тууганмын, ата-энем. Башында бул спортко келгенде бардыгы каршы болчу, башында. Үйдөгүлөрбү? Үйдөгүлөр мектепке келип калганда барайын десем, эч ким көңүлдөнбөй койгонда, анан эч кимден сурабай эле өзүм эле барып баштаган, ошого карабай ушундай жетишкендиктерге жетишип отурабыз. Могу таэквондо жөнүндө сен каяктан билип калдың? Сабакта отурсак эле завучтар келип ушундай ачылып калды, барып көргүлө жакшы деп айтып калды да. Анан башында барган менин классташтарым класстан где-то бир 10 баладай барып баштаган да. Анан убакыт өткөн сайын бардыгы тең таштап салышты, анан мен аягына чейин уланттым да. Сен канча жашта элең ошондо? 12 жашта болчумун. 12 жашта. Азыр ошондо бир 5 жылдан бери машыгып келатырсың да? 5 жыл. 5 жыл машыктың. Сен таэквондо биринчи күнүң эсиңдеби? Таэквондого барган күнүң? Биринчи күнүм эсимде. Ошо жөнүндө айтып берсең. Биринчи күнү келгенде орус кыздар бар болчу да. Бою узун, алар бир 2-3 жумадан бери машыгып аткан кездери болчу да. Барганда эле мени спарринг кичине үйрөтүп анча-мынча спаррингти эметишкен да, чыгарышкан да ошол кыздар менен. Аябай таяк жегеним эсимде. Мындай күндөр эстен кетпейт да. Абдан кыйын болгон. Көңүлүң калды беле же болбой эле тырышып? Көңүлүм калган, аябай ооруп. Андан кийин көп барган жокмун, анан кайра ойлонуп, бүттү уже барбайм деп ойлогонмун да. Анан кайра ойлонуп кичине эметсем, бар эле таяк жесе анда эч ким катышпай калат го. Анан кичине ойлонуп, кайра барып тренировка кылып, машыгып, анан тиги кыздарды уже ута баштагам да. Мына сен айтып атасың, 5 жылдан бери машыгып келатам депчи. Анан 5 жылдан бери спорт сенин жашооңо, сенин турмушуңа кандай өзгөрүүлөрдү алып кирди? Таэквондо бул спортту тандагандан кийин уже таэквондо жокпу башкача элестете албайсың да. Анткени таэквондодо көптөгөн досторду тапкам. Башкача айтканда экинчи ата-эне биз өзүбүздүн машыктыруучубуз. Орусча айтканда жашоодо самостоятельный болуп калат экенсиң да. Тартип башкача көз караштуу болуп калат экен. Айпери бизге силердин машыктыруучуңар айтып берди, жакында эле Европага барып, аяктан 3-чү орунга ээ болуп, коло медалын алып келди депчи. Ошо боюнча айтып берсең кичине. Ал менде Италия өлкөдө Жизела шаарында болду. Орусча айтканда крупный, эң чоң соревнование болду да. Буга чейин дагы бир жолу баргам Испанияга да, биринчи эмеде
2 кругтан кийин уже өнүп кеткем да. Абдан кыйын болду. Анткени өзүмдүн салмагым 55 болчу да. 54, анан мен 50гө кууганмын. Анан 1 ай жакшы тамактанган жокмун, эртең менен эле айран, булочка ушундай эле жейсиң, эми жей албайсың да. Андан кийин жака барып веске түшүп, өзүмдүн весиңе келгенден кийин анан 2 күндөн кийин мелдешке чыктык. Мындай айтканда июнда эле өттү, могу айында эле. Бирок эсте калган жакшы украинка менен бою узун болчу да. Аябай кыйын болду аны болчу. Күчтүү экен. Аяк чоң соревнование болуп аткандан кийин аякта андай оңой соперниктер жок да. Баары эле биринен бири өткөн, кыйындар келет экен. Алар деле тренерлер ушинтип айтып тренировать этет бизге окшоп элечи. Канча мамлекеттин ошондо арасында сен 3-чү орунга ээ болдуң? 63 мамлекет болду. Ошо эсте калган украинка, шотландка. Өзүң балким бир кыялдарың бар, ошол жөнүндө айтып берсең. Кыялдарым бар. Негизи тейквондо чейин кыялдарым такыр эле башкача болчу. Анан спортко киргенден кийин такыр эле алмашып Өзгөрдү? Өзгөрдү. Ошо менен бөлүшө аласың биз менен? Мен кыялдарым негизи бул жашоодо бактылуу адамдардын катарына кириш да чоң кыял го деп ойлойм. Бул жылы 11 классты бүткөнмүн жана бүтүп физкультурный академиясына тапшырганмын. Кудайым буйрса өтүп кеттим бюджетке, высший балл менен. Негизи бизде 2 тренерибиз бар да. Эдуард Владимирович жана Нуриса Доктурбековна. Билбейм, кыз болгондуктанбы, же тренер кантип бизди машыктырса, ошол сөздөрү жаман жүрөктүн немесинен орун алат экен да. Мен да ошентип Нуриса Доктурбековна деп көптөгөн дүйнө чемпиондорун өстүргүм келет. Ушундай кыялдар бар, кудайым буйрса окууну бүтсөк, тренер болсок ушундай. Айпери, айтып кетсең, патриоттук сезим сен үчүн кандай сезим? Патриоттук сезим бул менин оюмча спортсмен болгондуктан чет өлкөлөргө чыкканда патриоттук сезимдер ойгонуп кетет да. Биздин желек жок дегенде 3-чү орун болобу, желек көтөрүлгөндө бир башкача сезимдер пайда болот. Башка өлкөлөрдү да көрүп, биз да ушундай өнүгүп, биз да ушундай деңгээлге жетсек деген ойлор кетет. Патриоттук сезим менимче бул жүрөгүндө Кыргызстан деп өлкөсүн ойлогон эмелер болот го депчи. Силер мына могу тайквондо менен машыккандан кийин күчүңөр толуп баштады десек болот. Анан ошо өзүңөрдүн күчүңөрдү көчөдөн башка адамдарга колдонгон учурлар болду беле? Жок, андай деле болгон эмес. Көп учурлар болот, ошого чейин жеткенге чейинчи, бирок биз андайлардан күчтү колдонбой эле чыкканга аракет кылабыз да. Спортсмен болгондуктан андай күчтү көчөдө колдонбой, только килем үстүндө эле, мелдештердин үстүндө эле өзүбүздү сынайбыз. Кыздар, биз өзүбүздүн каармандарга биздин көрсөтүүнүн аягында эркин микрофон беребиз да. Балким силердин бир айтылбай калган сөздөрүңөр бар, балким өзүңөр бир көптөн бери ойлоп жүргөн бир ойлоруңар бар да, ошо менен бөлүшүп кетсеңер. Өзгөчө жаштарга кайрылып кетчү нерсе бул баарыбыз биригип, ынтымактуулук, Кыргызстанды көтөрөлүк жана патриоттор көбөйө берсин ошондой эле. Айпери, бүгүнкү машыгуу үчүн жана жакшы маек куруп берген үчүн сага ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин башкы өнөктөш Эмарк курулуш компаниясынын атынан сага мондай грамота беребиз. Анан спортко кошкон салымың үчүн сага 50 000 сомдук батир алганга сертификат тартуулайбыз. Биздин башкы өнөктөш Эмарк строй компаниясы элибиздин саламаттыгы үчүн кам көрөт. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыбыз жакшы жашоого умтулалы, спорт менен машыгалы, дайыма тонусто бололу. Дени сак улут өнүккөн өлкө деген урандын алдына биригели. Дени сак улут өнүккөн өлкө.